Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарынан, Золотой квадраттан, центрден ушундай чоңтам бардык шарты менен чыкыйган там саатка чыгып жатат. Жакшы там издегендер болсо, бул видеону көрүңүздөр. Бул сиздерге сөз түрдө жагат тугандар. Дарегине көңүл буруп коюңдар. Дареги Сарыгулова көчө менен Комсомольск көчөгө кирген кезде эле бул Тагайбаев көчөсү болот. Тагайбаев көчөсүндө күн чыгышка кайрыласыздар. Кайрылганда эле бул жол менен 7-8 там оң жак бетте. Бул жерде городской юстиция бар. Юстициядан эле бир тамдан кийин мына ушул бышкан кыштан салынган бардык евро ремонту менен ушул там саатка чыгып жатат. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мени кожоюну эжекебиз күтүп турат. Бардык сурооңуздарга жооп ала аласыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Үнүңүздү бир аз катыраак чыгарасыз. Эшигин көрүп төрүнөт дейт мынакей туугандар. Кирип келгенде эле көрүп атасыздар. Евро бурчаткалар. Төөсүн көрүп атасыздар. Барды навес менен прозрачный болуп жабылган. Үйдүн мынакей сырткы обзорун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Канча сотик негизи эже бул? 8 сотикте центрде өзүңүздөр буга дагы маани бериңиздер. Бул жерде менимче центральный канализация бар. Центральный канализация, центральный водопровод. Кыскасы, мындайча айтканда Золотой квадрат деп койсок болот. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Андан кийин мен сиздерге үйдүн огород жакты дагы тартып берем. Ал жакта дагы летний кухня, атайын ушундай бир коноокканасы да бар экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей кирдик. Киргенде эле бул жери прихожка. Прихожка менен бул жакка киргенде душеваясы. Эже киргенде эле мынакей бул жерлериңиз кафель экен да? Кафель, теплый пол барбы? Да, теплый пол. Мынакей. Мен ушуну айткым келип турат да. Ушул теплый пол кылып койсо баягы жакшы экен да. Кышында бут кийимдерди тыштап койсо кургап калат экен да. Ним болбосо ушул жерден эле кургап калат. Анда эмесе душун тартып берейинчи. Душтан баштайлы. Мына туугандар караңыздар. Аябай мындай бир көк океан свет болуп, аябай жакшы ушул кафелдер подбор болгон экен. Душ, туалет бар иштейт да же бүт. Бар иштейт. Анда эмесе үйдүн ичине кирдик анда. Эшиктердин баары кара жыгачтан кылган экен. Охо, мынакей. Караңыздар туугандар. Чын эле аура башкача. Ишенбесеңиздер келип көрүңүздөр туугандар. Обойлордун баары мынакей 3D обойлор. Аябай жакшы подбор болгон экен. Бул үй мындайча айтканда для себя деп коет го, ошондой салынган там экен да. Эч акчаны аяган эмес экенсиздер эже. Бул жер холл экен. Үйдүн жалпы размери 10го 18. 17-10. Бут чечерди кошкондо, прихожканы кошкондо жалпы бир 180 квадраттын болжолунда. Бул жерге мынакей холлго келгенде эле холлдун размери менимче 5ке 6, 30 квадраттын айланасында. Бул жерден нары спальнилерге кирип кетет экен. Бул жагы залга кирип кетет экен. Бул жагы кухняга кирип кетет экен. Анда жүрүңүздөр, кухнядан биринчи баштайлы. Мынакей. Үй деген ушундай болсо караңыздар. Бүт ордунда бардык ушундай пардалардан бери караңыздар, мындай бир тандоолор аябай жакшы болгон экен выбор. Бул жердагы теплый пол барбы? Мынакей туугандар, каерде кафель болсо ошол жердин бардыгы теплый пол дейт. Баягы бул жерде дагы көп кызмат кылат, бул жерде келиндер. Буту дайыма жылуу турат экен да. Бул эмеректер калабы эже? Калат, конечно. Бүт эмеректер калат экен туугандар. Мынакей ушул отурган стол, стул, кухня, гарнитурлар баары калат экен. Бул кухняны да чоңуна айтып коечу мен силерге баса белгилеп. Кухня чын эле чоң экен. Болжол менен менимче бир 5ке 5, 25 квадраттын айланасында. Анда эмесе биз спальный, бул жакта спальныйдан баштайлы. Мынакей. Спальныйды караңыздар. Обойлорун караңыздар, тандагандарын. Потолокторду караңыздар. Бул жактындагы ушул спальный гарнитурлар калат эже. Бүт калат деп атат. Экинчи спальныйды тартып берейин анда эмесе. Бул жакты спальный кылып да колдонсо болот экен, малый зал кылып да колдонсо болот экен. Потолоктордун баары ступенька болуп, софиттер менен люстралардын баарын көрүп атасыздар. Bunun
размери менимче 4кө 6 7 метрби даже. Анда эмесе бул жакта залына өттүк. Залына өтүп баратабыз. Мынакей залында эшиктерин баары эки ачылма. Паркеттерин караңыздар. Аябай блестящий жакшы паркеттерден. Потолоктору, мына люстралар. Чын эле туугандар үй мага жакты. Келип көрүңүздөр. Бул жерде чакан круг болсо өзүнчө, чоңураак конок келсе бул жактан, кыскасы залды дагы бир катыра дизайнын баарын тандаган экенсиздер. Бул эмеректер да калат эже, гарнитурлар, Отдельно сатылат. Буну эми сүйлөшөсүздөр, отдельно сатышыбыз мүмкүн деп атат. Анда эмесе видеодон алыстабаңыздар. Мен силерге үйдүн ичин тартып бердим. Үйдүн эми сырт жагына жүрүңүздөр. Үйдүн сырт жагын тартып берейли. Үй ичинде эле туугандар баягы мактагандай болбойын. Өзүңүздөр көргөндөй эле силерге деле жагат болуш керек. Видео жакса лайк басып коюңуздар, үй жакса лайк басып коюңуздар. Коро жагын өтөйлү. Эжеке, мен жаныма жакыныраак келиңиз. Бул жак трёхфаска деже. Трёхфаска. Ой, узун го жа көрөт, Караңга, этеги жакшы көрүнбөй атат да. Чын эле аябай бул центрден мындай чоң участоктуу үйлөр сейрек кездешет. Бул жакта өрүк бак, алма бак, эмнелер бар эже дагы? 10 түп превосход. 10 түп превосходный алма. 2 түп жашыл түп. 2 түп дагы жашыл түстөгү алма. 1 түп крушовка. 1 түбү алмурут. Крушовка алмасы. Хрущевка алма, 2 түп алмурут. 2 түп алмурут. 8 түп алча. 8 түп алча. 10 түп слива. 10 түп слива. И 1 түп баткен өрүгү. 1 түп баткен өрүгү. Өзүңүздү кейс го дейм, баарын жадып албай жатып болупсуз го, жаңылбай. Бул жакта да ушундай гүлдөрдү, роза гүлдөрдү аябай. Караңыздар, сонун көрүнөт экен, чын эле сонун көрүнөт экен. Бул жакты көрөлүчү эжем. Бул жакта да ушундай неме бар деп айтып атасыз. Мынакей. Караңыздар, летний кухня. Бул жагы теплый пол. Бардык эмеректер менен караңыздар. Бул жагына коноктосоңуздар да болот экен. Кааласаңыздар летний вариантта летний зал кылып койсоңуздар да болот экен. Паркеттерин көрүп атасыздар. Ичин баарын чыкытып, актап, жакшы караган экен. Эми үйдүн ээлери кандай экенин ушундай үй күткөндөн эле билсе болот туугандар. Аябай жакшы күтүптүр. Бул жагына дальше улантайлы анда. Бул жагы склаты. Сырткы дуаларын баарын текстура кылып жакшы кооздоп койгон экен. Бул жак жабыкпы? Ачып койсок болот. Бул жак жабык экен. Бул жагы мынакей очоккана туугандар. Очокканасы мынакей. Бүт даяр. Бул жак отун канасы. Бүт отундарды кертип коюп турсуздар, чек-чекти. Мынакей туалеттин дагы чоң пескаблоктон ушундай кылып салган экен. Туалеттин ичинде кафелби? Эми ушунча болду, эми туалеттин эле тартып коелучу эже. Мынакей туалеттерине чейин кафелдеп койгон экен. Мына туугандар ушундай караңыздар. Огородтогу эже айтып берген ушул алма бактарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аябай түшүн берип аткан кездер экен эже. Баары эле алып тур, баары эле мөмөлөп тур. Мына туугандар мен колуман келишинче тарттым, анда эмесе баасына көңүл буруп коелу анда эмесе. Эжекен бир баасын айтыңызчы. Баасын айтыңыз, баасын айтпасаңыз. 65 000 доллар деп атабыз. 65 000 долларга чын эле. 5 эле жыл болуптур туугандар, беле айтып коелу. Бүткөнүнө 5 эле жыл болуптур, тамдын бүткөнүнө. 65 000 долларга негизи баягы андай деле мындай жакшылап эсептесеңиздер кымбат көрүнө берет, бирок 65 000 долларга ушундай райондон Золотой квадраттан ушундай центрден 8 сотик участок алып, анан ушундай там сала турган болсоңуздар, чын эле бул акча жетпейт. Бүт вороталары даяр, заборлордун баары даяр. Кыскасы туугандар, ойлонуп көрүңүздөр. Бул эже да түшсө болобу? Да түшөсүздөрбү соодалашса? Мына эже жылуу сүйлөсө, жылан ийинен чыгат дейт, соодалашып көрөсүздөр. Караңыздар мынакей. Гүллөрдү атайын, гүллөргө полка жасагансыздар го дейм эже.
gül жакшы көргөн эжекебиз gül жакшы көргөн адам экен, караңыздар. Үйүм барын гүлдөтүп жибериптир да мына. Варианттар барбы? Вариант Бишкекке ушундай там болсо кайра. Бишкектен там болсо, же болбосо унааларды болсо деле немесеңиздер болот да. Кыскасы келип өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Менин милдетим, менин кызматым мынакей. Тартып чыгарып бердим сиздерге. Үй жакса туугандар, үйгө кызыккандар болсо, төмөндө экрандан номерге чаласыздар. Кийинкиге чейин, кийинки чыгарышка чейин саламатта болуңуздар. Амандыкта жолугушайлы.